минуттагы окуп жазып койгула депчи. Канча сөз болду эле ушунда? Кимдики канча сөз болду? Ага, 200 болса канча? Бардыңар мындай өлчөдүңөр, билсеңер керек, 100 сөз, там 50 сөз, 150 канча? Ага, 200-кө жетсе кандай результат болот? 200 эми ошо 11 класстар 200 сөз окуш керек да, силерчи? Мен 1 класста бир жолу мен сабак мектепте жакшы окуйт элем, анан минутта мен тууганым келип калды да, биздин класска киргизди, анан мени чакырып эжебиз бизди окутту, анан мен 70 сөз окудум да, класстан эми алдыңкылар болчумун да, 70 сөз окусам, берки менин тууганым келген, анан аны да окутуп атпайбы, ал жаңы эле кирип класстан, аны окутса ал 180 сөз окуп атпайбы 1-класстачы, элестетсе. 1-класс 180 сөз окуп атат. Анан баарыбыз оозубуз ачылбай калганда, тиги 70 сөз мен кыйынмын деп жүрсөк, 180 сөз окугандан кийин унчукпай эле калганбыз да, эч кимибиз. Анан силер азыр 11-класс болуп 200 сөздү айтып атасыңар. Эми жакшы, 200 сөз 11-класс окуш керек, 200 сөз. Араңызда көбүңөр 80 сөз, 70, 50 сөз эле окуйт могу жердеги окуучулар азыр. Чынбы? Бирден окутайынбы минуттага? Агай, мен кыргыз тилге караганда орус тилин көбүрөөк окуйт экенмин да, орусча китептерди көп окуган үчүн ошондуктан кыргызча тапшырам го, ошон үчүн кыргызча китептерди көбүрөөк окуп баштадым. Боло берет, ал айырмасы жок. Ооба, кыргызча да көбүрөөк окуш керек, себеби кыргыз тилде дагы өзүнүн сүйлөмдөрдүн мындай эмеси бар да, структурасы. Сүйлөмдөрдүн структурасы бар. Ошол окуй бергиле, орусча окугула, колуңардан келсе, англисче окугула. Азыр эми англисче жакшы билбейсиңер да, бирок кийин келечекте кайсы да тилдерди үйрөнсөңөр окуй бериш керек экенин. Анан эң биринчи биз кыргызча кичине көбүрөөк окушуңар керек. Себеби ортодо окуу жана түшүнүү бөлүмүндө чоң тексттер келгенде тезирээк окуп бүтүш үчүнчү, оңой түшүнүш үчүн. Ошондуктан азыр кана бир сыйра айткылачы, ким канча сөз окуп атат? То есть баягы өткөндө башында анан күндө кылып атасыңарбы, баягы көнүгүүлөрдү же кылбай элесиңерби? Кылып атабыз, агай. Так, 2-3 кылып атат экен, калганычы 4 кылып атыптыр. Кылып атабыз. Так, 5. Жакшы. Кылып атасыңар. Демек, бул ылдам окуу деген, бул практика менен келе турган нерсе экен. Бул эң биринчи эмне кылат экенбиз? Мээбизди машыктырышыбыз керек экен, көрүп атасыңар, Андан кийин баягы өткөндө башында силер өзүңөр өлчөп билип койгонсуңар, анан ошондон кийин мындай кичине жылыштар боло баштады. Ким байкады жылыштарды? Же болгон жокпу? Кандай жылыштар болуп атат? Менде болду. Болду, агай. Кандай жылыштар болуп атат? Жылыш бар. Менде болду, эми санап анан иштен фразаны айтып окуганда түшүнүп калдым. Уже Агай, менде да болгон. артикуляцияны басуу эрежеси жакшы болду. Уже көзүңөр менен окуй баштадыңарбы? Агай. Агай. Абдан жакшы. Уже көзүңөр менен окуганды үйрөнгөндө эле ылдамдык 2 эсе өсөт. Эгерде 50 сөз окусаңар, көзүңөр менен уже 100 сөз окуй баштайсыңар. 100 сөз окугандар 200 сөзгө жетип кетиши мүмкүн уже. Анан ошол биз сөзсүз сыртыбыздан окуганды санабай эле, ичибизден окуганды эле сөздү санасак болот экен. Түшүндүңөрбү? Ичибизден окуган сөздөрдү. Сөзсүз, себеби ооз менен окуганда бул чектелүү эле болот. Ооз 1 минутта белгилүү эле сөздү сүйлөй алат да. Уже оозду жапкандан кийин көз уже чексиз кете берет экен да. Аябай көп сөздү окуса болот. Анан биз 200 сөз, макул 300 сөз, жанагы аспиранттар барго?
Мисалы үчүн университетти бүтүп, анан дагы дипломныйды жасап, дагы аспирантура дагы окуган окуучулар, аспиранттар, окуучу дейм, аспиранттар алар 400 сөз окуйт минутасына. Алар мындай ылдам окуу деген мындай техникаларды үйрөнбөй эле 400 сөз окуйт ичинен. Себеби алар аябай көп китеп окугандыктан ошого жеткен да, көрдүңөрбү? 400 сөзгө. Демек азыр араңарда ким көп китеп окуган болсо, ошолор 250 сөз ичинен окуганда 250 сөз ушундайга чейин окуп коюшу мүмкүн да. Бул жакшы. Анан бул эмнени түшүндүрөт балдар? Биз азыр ушундай машыгабыз. Бирок ортого барганда силер там 400 сөз минутасына оку деп мен айткан жокмун да. Бирок кимиңер мындай аябай машыгып, мындай шуулдатып окусаңар болот, конечно. Бирок окуганда дагы, мисалы үчүн биз азыр ушундай машыга беребиз мээбизди, анан ортонун там тексттерин 200 сөз, 150 сөз ылдамдык менен деле окуса болот да. Анын өзүнүн ыкмалары бар, мисалы үчүн аларды дагы атайын да 1-2 сабак бөлөбүз, атайын ылдам окуу курсу бүткөндөн кийин мен кичине өзүнүн техникалары бар, силерди дагы бир аз үйрөтөм. Бул жактан түз эфирден калган сабактардын бардыгы онлайн класста видео сабактары бар да, ошол жерде кенен айтканбыз. Анан өзүнүн техникалары бар, аларды карайбыз. Бирок биздин азыр эң биринчи максат ошо мындай нормальный китеп окуганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Себеби эмне үчүн окуу жана түшүнүүнү ортого киргизип койду? Себеби силер студент болгондо аябай көп китеп окуйсуңар. Мисалы үчүн окуучу менен студент, мектеп менен университеттин кандай айырмасы бар десе, эң жөнөкөй бир түшүндүрмөсү мындай болот да. Мектепте мугалим силерге минтип үйрөтөт. Мисалы үчүн тамак жасаганды үйрөтүш керек болсо, мугалим минтип үйрөтөт да. Мына картошка, мына сайыз. Анан ушинтип туурайсыңар деп туурайт. Анан аны туура бышырып туруп, анан кашыкты алып туруп оозуңарга салып берет да мына. То есть мектептин мугалими ушинтип үйрөтөт. Түшүндүңөрбү? Университеттин мугалими минтип үйрөтөт. Картошка дүкөндө, сайызды огороддон касып келесиңер, мына газ, тамакты жасагыла деп чыгып кетет да. То есть көрдүңөрбү? Мектепте кандай үйрөтөт, университетте кандай үйрөтөт. Ошондо мектептен силер студент болуп университетке барганда 2-3 ай, 4 ай өтө кыйналасыңар да, мындай. Ичиңерде аябай шок болот, аябай мындай кыйналасыңар психологиялык жактанчы. Ошо мектепте кыйын окугандар деле кыйналат, бардыгы кыйналат да. Окубагандар тем более. Окубагандар вообще тем более, окугандар кыйналат. Ошондуктан көрдүңөрбү? Университетте муну жасай. Ошондуктан биз ошол университетке тапшырганга чейин мына ортодон окуу жана түшүнүү бөлүмүнө атайын киргизген, силер ошентип даярданышыңар керек. Көбүрөөк китеп окуп. Анан ошол себептен биз ылдам окуу курсун сөзсүз карап атабыз. Себеби жөнөкөй курста, мисалы үчүн бизде ортодо даярдаганда окуу борборго балдар келгенде ал жерден ылдам окууну үйрөтпөйбүз да. Үйрөтпөйбүз сразу эле. Бирок кийинки мезгилдерде байкап калдык, сөзсүз ылдам окуу, ошол логика, критикалык ой жүгүртүү, мунун бардыгын биринчи очередде өтүш керек экен. Себеби окуучуларды бардыгын буларды үйрөтпөсөк, баары бир баягы аналогияны кыласыңбы, сүйлөм толуктоону кыласың, баары түшүнбөйт экен да окуучуларчы. Ошондуктан биз эң биринчи мээбизди өстүрүштүн үстүндө иштешибиз керек. Азыр 1 мүнөт. Так. Силер балдар дайыма эме кылышыңар керек да, мисалы өзүңөрдүн үстүндө иштөөнү үстүндө болушуңар керек дайымачы. Мисалы үчүн дайыма, мисалы үчүн эске тутуу, ой жүгүртүү, көңүл буруу, мына ушул 3 негизги функцияны аткарат экен да менчи. То есть биз билген, анан биз билбеген дагы көп функциялар бар, жана кан айлануу, дем алуу, көздү ирнөө сүйлөө. То есть эң негизгиси менин негизги функциялары бул. Турордун атам кылап кел. Микрофондорду өчүрүп койгула балдар, алаксыз кылып атам. Ой жүгүртүү, эске тутуу. Мисалы үчүн балдар карагыла, эске тутуу эгерде биздики начар болсо,
эске тутуубуз начар болсо, анда биз жашоодо мындай көп ийгиликтерге жетише албайбыз да. Мисалы үчүн карагыла балдар, жана аквариумдагы балыктар бар го. Көргөнсүңөр да? Ошол аквариумдагы балыктардын эске тутуусу 3 мүнөттүк, 5 мүнөттүк ар кандай болуп бөлүнөт экен. То есть мисалы үчүн 5 мүнөт сүздү аквариумдун ичинде. 5 мүнөттөн кийин жашоосу жаңы башынан баштала берет да кайра. Кандай экен? Элестете бергиле мына мисалы үчүн, 5 мүнөттөн кийин кайра эле жаңы жашоо. Ал эми киттердики мисалы үчүн, киттердики өмүр бою мисалы үчүн кишиникиндей эле эстеп калат экен, жана кинолордо дагы бар. Киттин баласын бир киши өлтүрүп койгон болсо, кит мындай эстеп калып, ошол кишинен кийин өч алган тууралуу атайын кино тартылган да ошондой. Демек, мисалы үчүн бизде эмне үчүн жакшы окуй албай атабыз? Себеби эстей албай атабыз да. 5-класста өтүлгөн тема жок. 5-класстык кой, кечегине өткөн тема бүгүн жок болуп атпайбы? Ошондуктан биздики дагы аквариумдагы балыктардыкынан айырмасы жок болуп атат да сабакка келгенде, чынбы? Эми балдар, бул эске тутууну аябай машыктырганды, машыктырып мындай эске тутууну, көңүл бурууну, ой жүгүртүүнү машыктыра турган болсок, биз мээбиз аябай жакшы функция кылып баштап, мына компьютер жакшы иштей баштагандан кийин, баягы мектепте өтүлгөн темалардын деле маанисин, маңызын түшүнө баштаганда бардыгы тездей баштайт да. Ошондуктан биз дайыма мээни жакшы иштешине көбүрөөк концентрация кылышыбыз керек экен. Ошондуктан баягы көнүгүүлөрдү, мээнин 2,5 шарын тең активдештире турган көнүгүүлөрдү дагы күндө аткарышыңар керек. Аткарып атасыңарбы ошол көнүгүүлөрдүн бардыгын? Кана практика жүзүндө көрөлү. Азыр көнүгүүлөрдү аткаралы силер менен. Так, биринчи көнүгүүбүз баягы умелые ручки деген бар, Так, колубузду көрсөтөбүз, 2 колубузду тең кана көрөлүчү. Балдар, бардыгыңар күйгүзгүлө, бардыгыңар активдүү катышкыла. Так, камераларды күйгүзбөгөндөр да күйгүзгүлө. Кана көрөйүн. Так. Кана күйгүзөбүз. Всё. Так, оң колубуз менен кана бүгүн уже кандай жасап калыпсыңар көрөлү, Оң кол менен 1 2 3 4 3 2 1 ушундай аткарабыз, 1 2 3 4 3 2 1. Сол кол менен чертебиз. 1 2 3 4 3 2 1. Анан экөөнү параллельно аткарабыз. Кана жасагылачы. Дагы ойлонуп аткандар бар экен, жаңы кошулгандарбы бүгүн? Кана жасабай атыпсыңар үйдөн. Так, андан бул колго алмаштырабыз, мына оң кол менен чертебиз, сол кол менен мындай кылабыз. Так. Анан мындай кылып кайра алмаштырабыз, бул колго алмаштырабыз мына. Жасагыла. Көрөйүн. Так, кайра бул колду алмаштырабыз, оң кол менен чертебиз, сол кол менен мындай эле кылабыз мына. Так. Жасап калыпсыңар, кээ-бирөөңөр жакшы жасап атасыңар, азаматсыңар. Кээ-бирөөңөр жаңы эле үйрөнүп атат экенсиңер. Экинчи тапшырмабыз геометрия. Так, оң колду сунабыз дагы мындай круг тартабыз, оң кол менен круг тартабыз, а сол кол менен биз квадратты тартышыбыз керек, Мындай квадрат. Так. Андан кийин сол кол менен тартабыз, оң кол менен квадрат кылышыбыз керек мындай. Мындай, квадрат.
Так, жакшы. Кийинки тапшырмабыз крестик нолик. Крестик ноликти аткарабыз. Оң кол менен X'ти кылабыз. Так, сол бутубуз менен круг буттун учу менен полго кругту тартабыз сол бутубуз менен. Оң колубуз менен X кылабыз мындай крестик. Кана жасагылачы. Так, жасайбыз ушундай. Сол бут менен тартабыз. Так, андан кийин сол кол менен X'ти жазабыз дагы, оң буттун учу менен жерге кругту тартабыз. Аябай мощный упражнение да, мен биринчи жолу жасаганда аябай кыйналып кеткем да. Мен жарылып кетейин дейт да бул тапшырмаларда. Так, макул. Бул жерден азыр кыскача ушундай жасайлы, макул азаматсыңар. Кийинки тапшырмаларды так. Балдар, кийинки демек дагы перифериялык көз караш тууралуу сүйлөшөлү. Перифериялык көз караш деген мен биринчи сабакта айткам. Демек биринчи класста биз бир тамганы көрөт элек, чын эле. Балким кээ бирөөңөр экинчи класста, үчүнчү класста деле бир эле тамганы көрүп жүрдүңөр да, чынбы? Анан биз тамганы окуганды үйрөнгөндөн кийин муундап окуй баштаганда уже бир караганда эки тамганы көрүп калдык да. Мындай кичинекей кезиңерди элестетсеңер, ошондой болчу. Ооба. Бирок азыр бүгүнкү күндө азыр mo мониторду карасаңар, окуучулардын аты менен фамилиясын бир караганда эле көрүп атасыңар да. Фамилиясын дагы, атын дагы көрүп атасыңар. Байкасаңар, эки сөздү бир көрөсүңөр. Көчөдөн деле басып жүрсөңөр, мисалы үчүн 2 сөз, 3 сөздү мындай бир караганда эле түшүнүп аласыңар, чынбы? Бир карап эле түшүнүп аласыңар. Көп китеп окуганда ошондой болот. Мындай кыргызча көп окуй берсеңер, сүйлөм структурасына көзүңөр көнүп калат да. Ошондо 3 сөз, 4 сөздү бир көрүп эле көз кабыл алат экен. Эми карагыла балдар. Мындай көнүгүүнү аткарабыз. Муну да аткарганбыз биринчи сабактарда, мурунку сабактар көрсөңөр эстейсиңер. Колуңарды мындай эки колуңарды сунуп, эки сөмөйдү мындай кылып астына алып келсеңер, мындай кылып. Анан ушул эки сөмөйдүн учун эки көзүңөр менен карап, акырындан минтип жылдыра берсеңер, колду ачып. Ошо силер маңдайды эле карап тургула, колуңар жылып кете берсин. Анан ошондо колду мындай кылып эки жакка чейин кеткенге чейин деле эки көзүңөр эки сөмөйдүн учун көрө берет да, чынбы? Эки сөмөйдү көрө бересиңер. Ооба. Бул адамдын перифериялык көз карашы деп коет да, адам. Көчөдөн өтүп кетсең, тааныштарды калп эле көрмөксөнгө салып кетесиңерби кээде, чынбы? Көрбөй калды деп. Адам көрөт. Ошо тууганыңар силерди деле көрөт, ал делечи. Макул деп силерди деле өткөрүп да кээде. Же тууган эмес бир таанышыңар болсочу. Калп эле көрмөксөнгө салып биякты карап. Жок, адам көрөт экен, алыстан эле көрөт. Көз аябай жакшы көрөт да. Көрдүңөрбү? Эми карагыла, биз акырындык менен машыктыра берсек, ошол могул беттин, китептин бир барагын мисалы үчүн бир мындай көргөнгө чейин алып келсе болот экен. То есть толук акырындык менен машыгуунун астында жанакы бир сапты сөздүн башынан аягына чейинкисин көрсө болот да, мисалы үчүн. Мен эми өзүмдүн практикамда эки жагын мындай жакшы эки акыркы сөздү көрө албай койгом. Мен мурун машыккам, анан андан көп кызыккан эмесмин, бирок ошол ортодон баштап мындай эме кылса болот да. Анан абзац эки сапты мындай көрүп окуса да болот. Жакшы, көп эле нерсе мындай машыкса келе турган нерсе. Аны сөзсүз биз перифериялык көз карашты баягы циферблат, анан восьмерка деген тапшырмаларды да машыктырабыз. Андан сырткары баягы карандаш менен да машыккан көнүгүүгө келгенбиз, билесиңерби? Демек, карандаш менен кандай кылгыла деп айттым эле. Ошол эмени алсаңар, текстти алсаңар, ошо китептин мисалы, ошо китепти ала турган болсок, ошо китептин могул баш эмес, кичине могу жагына бир коесуңар карандашты. Ошо койгондо карандаштын тегерегиндеги 2-3 сөздү көзүңөр бир эле көрүп калат, чынбы? Демек, карандашты бияка бир коесуңар, анан бул жагына бир аттасаңар, то есть бул жактагы сөздү бир порция менен көз бир карайт, анан бул жакты бир мындай кабыл алат экен. Анан баягы артикуляция деген тапшырманы ошентип карандаш менен
же ручка менен китепке мисалы үчүн текстке бул жагына бир, бул жагына бир. То есть ошондо бир сапты эки движение, эки кыймыл менен бир сапты бүтүрөбүз да ошондо 1 2 дегенде бир сапты окуп бүтөбүз көзүбүз менен. Андан кийинки сапка 1 2 1 2 1 2 1 2 деп эле эмне кылат экенбиз? Китепти окуп салат экенбиз, Азыр китебиңерди ачкыла. Артикуляция, упражнение счет, эсептөө деген тапшырманы аткарабыз. Анан көзүбүз менен окуйбуз да карандашты 1 2 1 2 деп кете беребиз, ичибизден 101, 102, 103 деп санайбыз. Карандаш менен 3 сөздү мындай ошо 1 2 кылып коюп, ошо 2 движение менен бир сапты көзүбүз менен бир окуйт экенбиз. İçimizden sanayımız, sözdördü okuyayız, gözümüz menen gana karap, düşünüp ketkenge eme kılap kemiz. Uşa maşık kaldık, gana başladık. Bir 5-6 minuta maşık alıp, içimizden sanayız. Ona, yok Kayırgül aldığınday uzun emes da, sen eme kılasın. Oşol karandaşты bir koy, oşo жерге bir koysun. Oşo bir koydun bu. Кичине анан ошондой. То есть экөөнүн ортосунда өтө алыс эмес, мындай кичине эмерек коесуң да. Ошол ушундай кылып кармап турчу азыр мен сага көрсөтөйүн. Кичине оңго жылдырсаң карандашты, бир аз оңго жылдыр. Жок, кичине солго жылдыр. Да, бир аз оңго жылдыр. Мына, ушул жерге бир коесуң, ушул жерге бир коесуң, анан ушунча да расстояние оңго бир жылдырсаң, бир шаг кыл эми. Ушундай. Мына ушундай эки движение болуш керек да. Ошондо бир сапты окуп бүтөсүң, көрдүңбү? Эми кийинки ылдыйкы сап коет. Ылдыйкы сапты дагы ошондой башына эмес, ошо аяк жагына бир коесуң. Бир койгондо ошо жарымына чейинкини бир көзүң менен бир карайсың, анан калган жарымын бир карайсың. Болду, ошентип. Ошондо бир сапты эки эле движение менен окуйсуң сен. Көрдүңбү? Ушинтип эле окуп кете бересиң мына. Вот мына азаматсың. Ana ошо Кайыргүл кылгандай кыласыңар, силер дагы көрүп алгыла, ушундай кылтасыңарбы? Мына ушинтип окуйсуңар. Ошондо мындай сызып кете берсеңер, көп мындай көз эметпей калат да, көз мындай бир токтоп эме кылат да. Бир токтоп, көз бир токтогондо сразу 3 сөздү кабыл алат да, 3 сөз. Анан акырындык менен 4 сөзгө жетесиңер. Жетет бизге, анан акырындык менен башыга берсеңер. Кейін улантып кетсеңер, балким минутасына 2000 сөз окуйсуңар, чемпиондор окшоп. Азыр дүйнө жүзүндө чемпиондор, по-моему, андан да көп сөз окуйт. 3000, 4000, 5000ге чейин окуйт болуш керек. Чемпионаттар бар, интернеттен карап көрсөңөр. Дүйнө жүзүндө ылдам окуу боюнча чемпионат жүрөт да. İçimizden sanayız. 101, 102, 103. Gözümüz menen çık okup kete berебиз. Birazdan keyin үнүңөрдү чыгарып окуңар да келбей калат. Ошо карандаш менен шулдат окуп сала турган болуп каласыңар да. Анан жакшы түшүнбөй атсаңар, көп кайгырбагыла, башында болот. Машыга бериш керек да, эң негизгиси токтобой машыга бериш керек.
Так, кийинки тапшырманы аткаралы фраза, фраза деген көнүгүү. Ушуну эле улап кете бергиле окуп, бирок ичибизден мен аябай тез окуй баштадым. Мен аябай тез окуй баштадым деп эле эме кыла бересиңер. Силер дагы китепти кантип ручкаңарды жылдырып атасыңар, мага көрсөтүп койгулачы, ошо Кайыргүлгө окшоп. Мен бир көрүп коеюн, ручкаңар кандай. Бир аз ошо ручкаңарды эме кылып окуп атканыңарды көрөйүн. Бир көрсөтүп койгула мага. Ошо көрсөтүп окуй бергиле. Ошол ручка менен кантип окуп атасыңар, ошону көрсөтүп, Так. Жакшы, жакшы. Азаматсыңар. Так, жакшы. Молодцы. Вообще профессионал болуп кетсиңер го, азаматсыңар. Аябай жакшы болуп атат эми. Көзүбүз менен гана окуп өткөнбүз, ичибизден мен аябай тез окуй баштадым деп кайталай берет экенбиз. Азаматсыңар, азаматсыңар. Так, жакшы, балдар жетет. Калганын үйдөн өз алдынча кылгыла. Азыр биздин убактыбыз кичине аз калды. Азырда бир-эки көнүк аткаралы. Так, циферблатты сөзсүз аткарышыбыз керек экен. Циферблатты билесиңер, 12 цифраны элестетебиз дагы, бетибизди мындай түз кармайбыз дагы, анан 12-ни карайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Уже көп оорубай калып турбу көзүңөрдүн, мен чота өзүм да байкап атам, менин көзүм да жакшы оорубай калыптыр. Силер менен кылып аткам да, көндөй ооруп атты эле, азыр уже көзүмдүн тегереги оорубай калыптыр. Так, көзүбүздү жумбай эле кайра тескерисинен сааттын жебесине каршы кылабыз. 12-ни карайбыз. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Көзүбүздү тез жумабыз. Уже бүгүн жакшы болуп атат, мен өзүмдөн эле байкап атам. Силердики деле ушундай болуш керек. Көзүңөрдү жумасыңар дагы. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Көзүбүздү тез жумабыз. Кайра 12, 1, то есть 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пат-паттан жумабыз. Андан кийин восьмерканы аткарабыз, көзүбүз менен 8-ди тартабыз, аябай көзүбүздү жума алып, кайра тез жумабыз. Анан балдар колубузду мындай бабочка деп коет, көзүбүздү ачык кармайбыз да, колубуз менен мындай катуу көзүбүздү жабабыз дагы, көзүбүздү ачык кармап туруп анан резко сразу колубузду ачабыз, Дагы 2-3 жолу ушу тапшырманы аткарып коелу, көзүбүздү ачып туруп катуу жабабыз. Караңгы эч нерсе көрүнбөш керек, анан сразу ачабыз көзүбүздү. Анан көзүбүз кичине эс алып калат. Так, жакшы. Бүгүн убактыбыз пока бүтүп калды, балдар. Так, бул жакта баягы тапшырманы аткарып койсок ошого жетет болуш керек. Дирижерду аткарып коелу. Ошо менен болуп калат.
Дирижерді білесіңер, балдар, уже азыр үйретпелі қойайын ба? Так. П-ны көргенде бұл жақты қармаймыз. Л-ны көргенде сол қолмен оң құлақтың ұшын қармаймыз. Анан О болғанда мындай қылабыз, Так, давайте баштадық. Ё, Н, П, Л, Б, Щ, Ч, Е, У, Д, Б, Ч, П, Х, К, Б, Г, Е, Ё, И, М, И краткий так. Т, О, Я, М, А, Д, П, Я, Т, ой, Ж, М, Я, Р, Ц, Л, З, У, Ц, Е, Р, У, И, В, П, мына уже бүтті. Так, жақсы, мына атқара алдыңар ба? Ағай. Мұрынқыдай қиналған жоқсыңар ба? Жоқ. Уже көніп қалдыңар, мына меңер уже екі нәрсені атқарып отады да, көрдіңар ба? Тамға, башқа тамғаны айтып, екінші тамғаны движениесін қылу. Бұл аябай жақсы жетішкендік десек бұл. Үйден, үй шарттарында баяғыдай карточкаларды жасап алып, şu карточканы үстіңгі тамға, астыңғысын башқа тамға қылып, үйден бірі очерет менен минтip көтеріп тұрсын. Сіздер үстіңгі тамғаны айтып, астыңғының қимылын жасашыңар керек. Так, балдар, пока бүгінше бүтті. Ертең 5-ші күн, ертеңдағы 9:30-ға даярданып тұрғыла. 9:30 же 9:40-та, себебі менде 9:40-та бүтіп қалатады, башқадағы сабағым бар да, аға чейін. Шында 9:30 же 9:40-ға бүгінкідей даярданып тұрғыла. Саламатта тұрғыла, ертең көрішкенше. Мақұл ағай. Саламатта қалыңыз.